Менин аркамда турган тарыхый имаратта өлкөнүн биринчи жетекчилери болгон Турдакун Усубалиевден тарта азыр мамлекетти башкарып жаткан Садыр Жапаровго чейин отурушкан. Азыр бул жерде Тышкы иштер министрлиги жайгашат. Аталган жай тарыхый имарат болуп эсептелинет. Эсиңизде болсо, ал буга чейин тышкы фасад өзгөртүлгөн болчу. Бирок ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбейт, себеби тарыхый имараттардын тышы өңү дагы өзгөртүлбөшү керек. Мындан улам тарыхчылар тарыхый имараттарды бузбоого, аларды оңдоп түзөөгө болбой турганын айтышууда. Биздин баш мыйзамыбызда жазылган тарыхый баалуулуктарга ээ тарыхый мурастарыбызга кирген тарыхый мурастарыбызды коргош керек. Аны бузбаш керек деген биздин баш мыйзамыбызда жазылып турат. Ошол тиги өзүнчө баш мыйзамдан кийин атайын мыйзамдарда тарыхый эстеликтерди коргоо деген мыйзамдарда жазылып турат. Биз аны эл аралык укуктук ченемде дагы аны аткарышыбыз керек. Биз ошолордун баарын аткарабыз деп дүйнөлүк уюмдарга мүчө болуп киргенбиз. Мына ошо мезгилде бизде буга чейинки жакшы биздин тарыхыбызга ээ болгон имараттарды бизнес кызыкчылыкта, инвестиция тартуу кызыкчылыгында мына ошол жерлерди бузуу мындай бир аракеттери болуп жаткандыгы өтө өкүнүчтүү турат. Тарыхый мурастардын тизмесинен чыгарбаш керек. Ал биздин тарыхыбыз. Дүйнөдө баардык жерлерде эски шаарлар, жаңы шаарлар деп, анын ошол өз мезгилиндеги тарыхый курулуштар кандай турса, ошондой абалында сакталып келет. Биз дагы ошондой сакташыбыз керек деген аракеттер менен комиссиянын мүчөлөрү дагы туура кабыл алышты. Ошолордун 48-и, 63 болсо 48-и ошол буга чейинки тарыхый мурастар тизмесинен чыгаралы дегенге каршы болуп, ал тизмеден чыгарылбасын деп өзүнүн добушун берди. Ошол добуш берилип, ошол чечим кабыл алынып иш бүтмөк. Бирок мына 17 февралда кайрадан бизди комиссиянын мүчөлөрүн чогултуп, жанакы биз сакталсын деген 5 имаратты кайрадан карап чыгып, жыйында дагы айттык. Ошол тарыхый мурастар тизмесинен кирбей эле, чыгарбай эле, мына ошол жерде оңдойм дегенде оңдоп, калыбына келтирем дегенде калыбына келтирип, жакшынакай кылып эле ишти жүргүзө бергиле. Азыр мында тарыхый мурастар тизмесинен чыгарам деген силердин бүгүнкү күндөгү аракетиңер туура болбой калып атат. 63 адамдын болгону 31 адамы гана макул чыгарылсын деп мына силердин алдыңарда отуруп, кайрадан пикирин өзгөртүп кол коюп берди. Эмне себептен пикирин өзгөртүп атасыздар? Мурунку мына биздин пикирибиз кантип түшүндүрөсүздөр десем, ошол жыйында алып барып аткан ушул кыйыныбыз айтты. Эгерде сиз бүгүн бир машина сатып алам деп, ана машина жакпай калса, эртең пикириңизди өзгөртөсүз да дейт. Аны айттым, бул машина эмес, бул тарых. Буну бир башкача караш керек. Бул жеңил желпи машинадай карабаш керек. Бул жалпы биздин тарыхыбыз. Тарыхыбызды жанакындай тарыхый тизмеден чыгарып, келечекте аны оңдоп түзөп, одоно түрүндө. Андан кийин аны ушундай бир ашмалтайын чыгарганга болбойт десек, экинчи дагы бир мыкчыгер айтты. Биз бул чечимди ушул мыйзамдуулукка кайра келели деп туруп ушуну жасатып атабыз дейт. Ошон үчүн тарыхый объектилерге, биздин улуттук баалуулуктарга, тарыхыбызга силер мындай бир жеңил желпи карабагыла. Ошон үчүн мурунку чечимибиз кандай болсо, ошондой чечим калсын. Ошол жерде мен жалгыз болдум, мени 1-2 жолу колдоду тарыхчылардан. Андан башкалар унчукпай башын жерге салып отуруп беришти. Биз аны болгону гана кайрадан реконструкция кылабыз дейт. Реконструкция дегендин өзү тарыхый баалуулуктарга жатпаш керек. Реставрация дейт. Реставрация дегенде кайра калыбына келтирүү дейт. Ошол тарыхый мекеме, тарыхый имарат кандай болсо тарыхта ошондой өң түс бериш керек. Бүгүнкү күндө ачыгын айталы, мына мурдакы өкмөт үйүнүн сыртын оңдошту эле.
жанакындай каптап. Бул анын өңүн бузуп, мыйзамга каршы иш кылган болуп эсептелет да. Эми ошол мыйзамсыз аракетти өздөрү айткандай кайра мыйзамдуулук жолуна алып келип коелу деп биздин колубуз менен жасагысы келет. Ошон үчүн бул жерде мына Алтынбек Максутовго министрге дагы, анан министрлердин өкүлдөрүнө, орун басарларына дагы биз аябай ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Алар дагы аягына чейин колдошту. Бул тарыхый баалуулук имараттар бузулбаш керек. Кайрадан өңү түсүн өзгөртпеш керек. Тарыхта кандай болсо ошондой туруш керек. Бул дүйнөлүк практикада ошондой деп, мына Алтынбек мырза дагы, анын орун басарлары дагы ошол жерде бекем турушту. Кыргызстанда bir жаман тенденция пайда болуп атат. Мына жакын арада тарыхый имараттарды коргой турган мыйзамдын тизмесинен алып таштап, аларды буздуруп, дагы бирдеме кура турган өнөр пайда болду. Мен сизден так ачык суроо бергем келип атат, жооп бериңиз мага. Жакында Абдумомунова 205 жана 207 деген имараттарды тизмеден чыгарылды деген маалымат чыкты. Администрация президенти бир жыйын өткөрүп, бүт комиссияны топтоп ошондой макулдук берген деп айтышат. Сиздин алдыңызда турган министр иштеген. Каршы деп айтчу эле, расмий түрдө. Бирок акыркы добуш берүүдө кандай болду мен билбейм. Сиздин позицияңыз ушул эки имарат боюнча кандай? Бул эски жогорку кеңеш, эски өкмөт, түшүнүп сот. Исхак Саматович, бул маселе боюнча комиссия иштеп атыптыр. Так чечим чыга элек. Имараттарды чыгаруу боюнча так чечим чыга элек экен. Ошондуктан бул маселе аз турбайт. Сиз билбейсиз аны? Ал боюнча мен тактап туруп сизге жооп берем. Сиз комиссиянын мүчөсүсүз. Тактап мага жооп бериңиз, расмий түрдө жооп бериш керек.